lideri Madımarov Adakan Kimsanbayevich kirip geldi. Özünün delegatlarının kosovallarından kol çalıp. Bütün Kırgızstan var mı? Yaş gelinden sayasatka attandın, ak dilinden tuğra sözden kayıtmadın, kara çaçın appak bolup baratat, bunun sırrı emnelikten aytmadın. Kayıt Adakan, artka kaytkın dese de, Adakan, nege artka kaytmadın demekçi, hurmatlı Alabuka elinin şaylovçuları. Buna bütün Kırgızstan Eldik Partiyasının lideri Madımarov Adakan Kimsanbayevich başlagan top gelip kirip geldi. Buna Kursant Asanov, özü üstün general. Bütün Kırgızstan var mı? Assalamu alaikum hurmatlı babalar, apalar. Geceler oturumuzlar. Mümkünçülük bolsa oturumuzlar. Biz menen gelgen joluguşuңуздарга үчүн чоң рахмат. Ар бир кадамыңыздарга кадам бүтсүн. Кандай максат, кандай ниетте келсеңиздер, ниетиңиздердин аткарылышына Аллах бизге күч кубат берсин. Бардык монол күркүрөгөн күздө орум жыйын мезгили тапкандарыбызга Аллах берекесин берип, ошолордун баары тойлорго буйруганды насип этсин. Менин үнүмө көңүл бурбаңыздар. Leylekten beri süylep keletəm. Tamak biraz oturup kaldı. Maşinanın akümülatörü dele oturup atpayı. Bizden tamak hoşunda olup kaldı. Hazır mında alıp başlasak. Biraz kütüp durasıpı degендей oldu. Biz Alabukadan jakşı bilesizler. Kırgızstan boyunca bilişet. Bütün Kırgızstan öz uağında, jıyındı öz uağında ötköröt. Biz hazır mınday şartta ötkөрсөк. Talapkerler, uşul жерде турган talapkerlerimiz özdörü kıska sözdөрүн айтса, азыр илгерки zaman эмес, ушул жерде эчен жыйындарды өткөрдүк, жолугушууларды. КТР көрсөтпөй койсо эч ким маалымат ала алчу эмес. Азыр мына эжелерим дагы, апаларым дагы ушу бирден телефон кармап отурат, баары блогер. Баардыгын көрсөтүп атат. Азыр ушу көрсөтүп кармап отурган телефонуңар мүмкүн силер Новосибирскиде же Омскиде же Томскиде отургандарга көрсөтүп атасыңар да. Заман ушундай болуп өзгөрдү. Менин сөзүмдү, пикиримди бүтүн Кыргызстандын программасын менимче 10 күндүн ичинде жатка жаттап алдыңыздар. Биз 10 жылдан бери жатка жаттатып келатабыз. Ошонун кыйкылдай кыйшайган жокпуз. Баардык өзүнүн орду менен кетип баратат. Баягы эле биз сиздер менен жыйын өткөрүп жүргөндөй эле суроолоруңуздар болсо жазып даяр болуп турсаңыздар. Мен суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Бир да суроо жоопсуз калбайт. Мына кандай учурлар болуп атканын көрүп атасыздар. Жерлерде баякы эркек балдар бири-бири менен урушуп да кетип аткан учурлар болуп атыптыр. Араванда дагы бир топ жерлерде ушундай чатактар чыгып атыптыр. Жараткан ар жагына да бер жагына дагы инсап берсин, иман берсин. Кыргызстанда эч кандай чайпалуу болбосун. Жакшылыктар менен өткөн шайлоолор менен элдин ишенимине ээ болгон азамат жигиттер, кыздар барганды насип кылсын. Кара жолтой жогорку кеңеш болбой, ак жолтой эл үчүн кызмат кылган жогорку кеңеш болгонду насип кылсын. Мен бардык суроолоруңуздарга жооп берем. Жаза бериңиздер. Азыр биздин ушул Алабукадан талапкер болуп бараткан Замира Омушева деген кызыбызды тааныйсыздарбы? Кана Замира, келиңиз. Мына ошо Замира Омушева деген кызыбыз Алабукадан талапкер. Ушул кыз бүгүнкү жолугушуунун ээси. Ошо кызыбыз алып барып көрсүн. Мен жерлерде кыдырып көрүп атам. Биздин талапкерлердин дарамети канчалык экенин сүйлөй алабы? Эл аралык деген сөздү айта алабы? Электрификация десе кандай айтат экен, аны да көрөлү. Жазып берген кагазды окуй алабы, окуй албайбы? Мындайча айтканда элдин элегине түшүп барышыбыз керек биз.
Biz özümüz ele emес, koşna memleketlerge dagы аябай уят болдук. Депутаттарыбыз атасынын атын жазганда 3 ката менен жазып атат. Мына ошондой сиздер колдосоңуздар гана, сиздердин ишенимиңиздерге ээ болсо гана ал жерге депутат болуп, элдин өкүлү болуп барганга татыктуу болот. Партиянын өкүлү болуштун кажети жок, элдин өкүлү болуш керек. Биз жанагы партиябыздын съездинде жарыялаганбыз. Канчанчы орунда турсаң ошончо тур. Эгерде элдин ишенимине ээ болбосоң, 2-нчи, 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи болуп турасың, баары бир учуп кетишиң мүмкүн. Эгер элдин ишенимине ээ болсоң, 109-нчу, 115-нчи болуп турсаң дагы депутат болосуң. Биздин партия башкалардан айырмаланып, ушундай адилеттүүлүгү менен айырмаланат. Биз добуш албаган инсанды уят кылба деп четке чыгарып кое алабыз. Себеп эч кимден бир тыйын акча албай кураган тизмебиз. Мына ушундай. Анда ушундай шарт менен баштасак туура болобу? Замирайым баарын тааныштырып көрөлү, сиз кандай эмне дарыметиңиз бар экенин. Баарын тааныштырып, конокторду куш келдиңер деп, мына биздин Чаткал районунан талапкер болуп бараткан жигиттерибиз да келди, турат бул жерде. Баары муну Илгиз Осмонов деген жигит 30га да чыга элек. Өзү юрист, укуктануу, укук коргоо жаатынын адиси. Азамат өсө турган жигиттерибиздин бири Чаткал районунан талапкер болуп баратат. Ана экөөңөр алып баргыла. Чаткал боюнча, Алапка боюнча биз Чаткал Алабука деп бөлбөйбүз. Экөө бир. Экөөнү бир кармайбыз. Ошон үчүн талапкерлер дагы эжеси менен бир тууган инисиндей болуп чогуу баратышат. Замир айым, сизде сөз. Саламатсыздарбы, кадырман калкым. Урматтуу Алапка районунун тургундары, биз эмнеден баштамак элек? Баарыңыздарга биринчиден бир калам, бир күндүк убактыңыздарды аябай. Кыргызстандын келечеги деп бүгүнкү күнү ушул стадионго чогулуп, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдө болгон муңду, сөздү жана Кыргызстандын келечегин кантип курабыз деген суроо менен бир канча суроолор менен ушул жерге топтолуп отурабыз. Мен эмне демекчимин? Бүгүнкү жыйында Кудай буйруса биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Мадымаров Атахан Кимшанбаевичтин ушунчалык адилетти, чындыкты, акыйкатты таамай айтуу менен бир принциптүү болуп келе жаткандыгы бардык кыргыз элинин жүрөгүнөн орун алды. Бул орунду эч ким чыгара албайт жана алмаштыра албайт. Биз дагы жаштар биздин төраганын таштаган кадамдарын туура көрүп, жүрөгүбүздөн кабыл алып, биз өзүбүз ушул партиялардын ичинен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын тандадык. Себеби Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы чыныгы элдик партия. Бул партиянын тагдыры, бул партиянын Кудай буйруса жогорку кеңешке барып кызмат кылуусу бул элдин жүрөгүндө. Элдин жүрөгүндөгү талаптар, элдин жүрөгүндөгү көйгөйлөр, элдин жүрөгүндөгү жаркын жашоо бардыгы ушул партиянын ичинде камтылган деп мен эсептеймин. Ошондуктан сиздерди бардыгыңыздарды ушул 2020-жылдын 4-октябрында боло турган жогорку кеңеште партиялардын башка атаандаштарыбыздар деле биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын программалары менен терең таанышып, жана ушул партиянын жүрөгүнөн орун алган элдин үнүн мен жогорку кеңештен уккум келет жана көргүм келет. Ошондой эле Алапка районунан мен катарымы толуктап биздин эң мыкты жигиттерибиз бар. Алардын бирөөсү Кош-Терек айылынын тургуну Исмаилов Канатбек. Бул жигитибиз
кесиби боюнча экономист. Азыркы күндө өзүнүн жумушу менен алектенип эл кызматында жүрөт. Ошондой эле экинчи талапкерибиз Кутубеков Жолдошбек. Ала Бука районунун Өрүктүү айылынан. Бул жигитибиз дагы башка депутаттардай эле өзү депутат болбосо дагы өз айылыбызга бир канча баягы эл менен эл ортосунда көпүрө демекчи канчалаган көпүрөлөргө өз салымын кошуп, айылдын көйгөйлөрүн көтөрүп, мүмкүн болушунча тиешелүү жерлерге жеткиргенге жана ошону иш жүзүнө ашырганга чоң салымдарын кошуп келген жигиттер. Азыркы күндө дагы ушул бүтүн Кыргызстанды деп элибиз бүтүн болсун, кыргыз эли бүтүн болсун, эч качан бөлүнбөсүн, партиялашпасын, бир мандаттуу болойлук. Биз деген партиялык системаны жоюуга чоң салымыбызды кошойлу деп ушул жигиттер аттанып, өздөрүнүн канчалык болгон деңгээлдерин колдонуп, ушу эл алсына чыгып, өздөрүнүн эмгектерин көрсөтүп жатышат. Ассаламу алейкум, урматтуу бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочулары, партиялаштар, ата-энелер, эжелер, агайлар, баарыңыздарга рахмат. Ошо таң зардан чыгып, түндө чыгып, алыскы чаткалдын аркы башынан келип отурасыздар. Жумушуңуздарды аябай бүгүнкү күндү Кыргызстандын келечеги деп жүрөктөн орун алган бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп келип атасыздар. Биз эл аралап жүргөндө ушу бүтүн Кыргызстан дегенде эле баардыгы көзүнө жаш алат да. Ушу жаш алганда мен ушуну эмне үчүн биз өтпөй калабыз ушуга чейин деп, баардыгы эми өтсөк экен деп үмүт менен жашап келатабыз. Баарыңыздардын жүрөгүңүздө ушу бүтүн Кыргызстан Адакан Кимсанбаевич деп учурашканда эле баарыңыздар ушул киши өтүп кетсе, биздин үмүтүбүз жалгыз ушул кишиде калды деп айтып келесиздер. Биз дуа кылганда Аллах Таала бизге, бала чагыбызга, неберелерибизге жаркын жашоо бер деп дуа кылабыз да, келечегибизге чоң дуа кылабыз. Аллах Таала бизге жакшы нерселерди насип кылып койгон, биз ошолорду кабыл ала албай атабыз, ошону пайдалана албай атабыз. Кыргыз элинин бизге себепкер кылып берген Адакан Кимсанбаевичти деп эсептейм да. Аллах Тааланын эң жакшы рахматы ушу Кыргызстанда улуу инсандардын жолун улаган, ошолордун жолунан чыкпаган биздин Адакан Кимсанбаевич келечектин үмүтү деп айтсам жаңылышпайм. Баарыңыздарга ушул үмүтүңүздөр акталып, келечекте өзүңүздөрдүн үмүттө кандай болот деген эмес, ошолорго келечекти көрө билген, ушундай жашоо бизди кабаттандырбайт деп бейкучулукта жашаганды насип этсин. Адакан Кимсанбаевдин дагы бир сөзү бар. Жүрөк эркин болмоюн жашоо болбойт дейт. Жүрөк эркин болбосо адам бактылуу боло албайт дейт да. Жүрөк качан эркин болот? Биз жүрөктө кыжалачылык болбогондо, биз келечегибизге кабатыр болбогондо. Эми качан кыжалачылык болбойт? Биз келечекти өзүбүз жүрөгүбүз менен тандаганда гана ошо жүрөктөн чыккан нерсе бизге себепкер болот. Анан айтылган сөз баары айтат, ушул киши сүйлөгөнүн уккум эле келет дейт да. Жүрөктөн чыккан сөз гана жүрөктөн барып түнөк алат дейт. Адакан Кимсанбаевич жана ушул сиздердин айткан дуагыңыздар баардыгы Аллахка жетип, ушул кабыл болот деп ниеттенем. Бөлүшүңүздөр. Рахмат баарыңыздарга. Ассаламу алейкум, Ала Бука жана Чаткал эли. Куш келипсиздер. Убактыңыздарды бөлүп, таң зардан чыгып жетип келгениңиздерге ассаламу алейкум, куш келипсиздер. Адакан Кимсанбаевич, баарыңыздар. Ала Бука эли илгертен жүрөктөн бүтүн Кыргызстанды колдоп келген, баарыбыз билебиз, бүтүн Кыргызстан партиясы биринчиликти алып келген. Мен бүтүн Кыргызстан партиясына эмне себептен кошулдум деген суроого жооп берейин. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына кошулуш үчүн азыркы бийликтин жоопкерсиздигине, энеңе бар атаңа бар деген нерсесине, тартиптин жоктугуна Бөлүшүңүздөр. наразы болуп, Кыргызстандын бүтүндүгүн колдойлу деп ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясына кошулуп
шайлоого аттанып турабыз. Анын ичинде Алапка районундагы көйгөйлөр, жол маселеси. Акимчиликтин алдындагы жол 2 жылдан бери жасалып бүтпөй жатат, дагы деле тротуар турат. Паркыбыз тендери жарыяланып сотко ашып кетип, ошол менен дагы деле бүтпөй турат. Буга дагы наразымын. Бул деген тартиптин жоктугу. Кызыл Ата жолу кар кетти, кошо ерип кетти. Буну бардыгыбыз билебиз. Ошондой тартиптин жоктугу, тендерлердин жеңичинен жарыяланып өтүп кетиши, жоопкерсиздиктин жоктугу, ушул нерселерге каршы чыгып, мен ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына кошулуп турам. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын мен көп жылдан бери колдоп келем. Россиядагы жолугушууларга барып катышып жүргөнбүз. Адахан Кимсанбаевич барганда. Ошол сиздерди эртеңки келе жаткан шайлоодо Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп беришиңизди суранамын. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы элдин бүтүндүгүн, элдин ишеничин, элдин үнүн уга турган партия. Ошон үчүн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына добуш бериңиздер. Мамлекетибиздин келечеги үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн. Ушуну бардыгыңыздардан суранып кетем. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, абалар, апалар, акелер, эжелер, баарыңыздар атайын убакыт бөлүп, биздин калыс сөзүбүздү угайлы деп, чындыкты, акыйкаттыкты билели деп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга рахмат. Мен Өрүктү сай айылынан Умара Лажын баласы, улуу баласы жолдошалы. Менин айтарым, бүткүл аламды жараткан Аллахтан коркойлу да. Барыбыз Аллахтан корккон адам эч кимге зыян залакасын да тийгизбейт. Ошондуктан эч кимге зыян тийгизбеген адамга эч ким зыян келтире албайт. Эгер Аллах кааласа, барыбыз ак көңүл чындыкты дайым ар дайым тайманбай айтып келген адамдардан болушубуз керек да. Эч качан жең ичинен сүйлөшүп, наржакор башка бирөөнү неметип, андай болбойт. Башка партиялар берген акчаларды албаңыздардан мен суранам. Ошолорду албаңыздар. Бул арам акча. Арам акча менен жамбакан бул уят нерсе да кыргыз эли үчүн. Ошондуктан туугандар ар дайым ошол мен биринчи жолу эл ашына чыгып, бир аз жаштык кылган үчүн кечирип коюңуздар. Рахмат баарыңыздарга. Урматтап. Рахмат. Урматтуу Алабука районунун тургундары. Мына жаш балдар Адахан Кимсанбаевдин алдында, Курсант Асановдун алдында кичине тартынып, элдин арасына чыгыш өзү кыйын да. Эми жаш балдар келечек жаштардыгы дейт. Адахан Кимсанбаевич Бүтүн Кыргызстандын калыбына тыгып бул балдарды тарбиялап алат. Анда эмес азыркы сөздү генерал Курсант Асановичке берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу Алабука чаткалдык туугандар. Бүгүн кандай күн? Бүгүн элибизге эмне жетпейт? Жакында боло турган күн бул кандай? Бүгүнкү күн жалпы кыргызстандыктарга, жалпы элге бул жаркын келечек эмес. Үмүт, анан ишеним жетпейт. Ошондойбу? Кандай дейсиздер? Бул эмне себептен ошондой болду? Биз Союз убагында жашадык, коммунизмди курабыз дедик. Эгемендүү мамлекет болдук 29 жыл. Бүгүнкү күнгө чейин 30 жыл болсо дагы бүгүн дагы үмүт жетпейт экен. Ошол үмүт, ишеним бул 4 октябрь. Инкылаптын боло турган күнү дагы бул 4 октябрь. Тандоонун күнү дагы бул 4 октябрь.
Урматтуу туугандар, бөлүш кылыч, 4 октябрь группаларга бөлүшпөй. бул жалгыз гана бүтүн Кыргызстан партиясынын тагдыры эмес, жалпы элибиздин тагдыры чечиле турган күн. Biz bardığına çekit koyuşumuz gerek. Apat oldu. 1500 adam kaza oldu. Kanday bolup kaza oldu. Kıynalıp jürüp adam buğanday bolup durup kaza oluştu. Hem ne oldu? Hiç kim joopkerçiligi yok. Oylanıp da koygan yok. Oşal apattan çıkışımızga birinciden жалпы elimizdin, volontörlördün, net kızmatkerlerin, net ayımdardın, anan jönököy adamdardın salımı öte çoğun boldu. Rahmat sizlerge. Bul jerde çatkal, alabukалыктардын bolup жаткан дагы проблемаларын biz de biliriz. Ayrıca kem baylıklar boyunca, jol boyunca, çeçilbegen balabakça maселесинде bütün Kırgızstan, jana menin pozitsiyam, sizlerge zavod, fabrika, joldu oңдо berебиз деп айтпайбыз. Biz айтабыз. Jemkorlordu, uğurlardı, kontrabandistlerdi öz jayına koyup durup alardı kusturabız. Jakın arada. Alardan tüşkan karajatты жалпы eldi muhtajına emne kalagan bolsa tышкы karızı da төлөтүp iç özübүздө болгон muhtaçların bardığın çeştirебиz деген işenim menen ayta alamын. Сөзсүз түрдө. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына бүгүн мен кандай турсам ушул сахнада, мамлекетибиз да ушундай туңгуякка келди. Bizde артка жол жок. Ошондой эле elimizdin dağı артында жол жок. Бирок кээбирлеринин жолу бар. Алар самолет менен учат. Biz аларды учурбайбыз. 2005-2010 koşar. Biz alardı kusturabız. Bugün Jogorku Kenешке kандай adamlar deputat boluş gerek. Legendarnu. An üçün alar çeçkindü. Tajribası var. Sözsüz bilimdü. En negizgisi. Öz prinsibinden kayıtpagan. Aytkan sözün üstünden çüp. Kандай gana bilik bolbosa, aytıp tim bolbostan, oşolarga aytıp jasada turgan çınıgı, mekençil deputatlar gerek. Oşonday deputatlar Adakam Kimsanbayev başlagan partiyanın sağında bardığı var. Gereği tekiz bolgan. Ayağında soranarım, bugünkü gün Adakam Kimsanbayev, men özüm, bütün Kırgızstan sizlerden doğuşunuzga bugün açık aytan muhtaçbız. Tağdırdın çeçilisi üçün, uşul jerde jaş karındaşlarımız oturat, baldar oturat. Oşolardın keleceği üçün, çındık, adalettүүлük üçün, kalıstık üçün, 4 oktyabrda çın jiröңүздөр menen, bir namus menen barıp durup, bütün Kırgızstan'da kolda beret degen işeniştemin. Jеңишiңер menen. Rahmat sizlerge. Рахмат, Курсан мырза. Жаш жигиттер, тилектери кабыл болсун. Ар бир айткан сөздөр өскө. Периште омин десин. Илгиси кел. Ушундай да жаш жигиттер өзүңөр келек алып туруп кармашыңар керек. Сөзсүз чакыртпашыңар керек. Могу жерде бир аксакал жазып атат, жейжебиз жазып атабы. Жаныңызда турган эки тайыбызды жакшылап өзүңүздөй кылып тарбиялап бериңиз деп. Менин жанымда туруш кыйыныраак. Тилимди ачуу, талабымда каттуу. Могу жерде ак көйнөкчөн жигитти 93кө чыккан тай атасы жетелеп алып келиптир. Чоңалайдан экен. Бишкекке мен отурган жерге алып келип, кабинетке жетелеп кирип, эмелестетсеңиздер 93кө чыккан. Аксакал, мына ол неберемдин эти сиздики, сөөгү меники. Кандай кылып тарбияласаңыз тарбиялап бериңиз. Ушул неберемди бир адам кылып бериңиз деп аманат кылып таштап кеткен.
Азыр мына сиздерге таанымал эмес, бүтүн Кыргызстанга таанымал болуп калды. 9 сентябрь күнү бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Бишкек шаардык сотунда карап атканда мына ушундай болуп кылкылдап турган калктын баарын башкарып жетектеп турган жигит ушул Турсунбай Шарапов деген жигит эле. Facebook'tan görüp tanıp kalsaňar gerek. Mına uşul siyaktуу jana kaalоо жазыпсыздар. Биздин эки тайыбызды өзүңүздөй кылып тарбиялап бериңиz деп. Чыдаса, илгери ушундай болгон экен. Молдо калпарып таштаган экен аталары. Чыдаса ошол жерден адам болуп чыгат экен. Чыдабаса ийилап үйгө качып келип, мал кайтарып, жылкы кайтарып жүрө берген экен. Чыдагандар белгилүү Молдо Кылыч, Молдо Ниязга окшогон, Барпыга окшогон, керемет Тоголок Молдого окшогон азаматтар болуп чыгыптыр. Чыдабай койгондор ийилап, мурдун агызып, мал багып, кой багып жүрүп өтүп кеткен экен. Ошон үчүн тилегиңиздерге, мына журттун, элдин тилеги мен кабыл алам, бул аманат. Кудай кааласа, чыдаса алдыбызда жүрөт, келечекте элге журтка пайдасы тийген азаматтардан болот. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси дейт, саламатсызбы дейт, саламат. Мамлекетибизде сот адилеттүүлүгүн кантип орнотобуз дейт биринчи суроо. Сот адилеттүүлүгүн орнотуу үчүн Конституцияга сөзсүз өзгөртүү киргизишибиз керек. Биз Конституцияга 3 чоң өзгөртүү киргизебиз деп убада бере алабыз. Көчөгө шагыл төгөбүз деп убада бербейбиз. Мына стадионго чөп чыгарып беребиз деп убада бербейбиз. Мына көчөлөрдө момундай болуп сүрөттөрүбүздү илбейбиз. Биз калем менен өзгөртүү жасайбыз. Ал кандай? Конституциянын 95-беренесинде сотторду текшерип туруу үчүн алардын кынтыксыз жүрүүсүн көзөмөлгө алуу менен баякында бир комиссия түзүп коюшкан. Баскан турган текшерүү. Ошону менен соттордун баары кылтакка илинген. Биз ал 95-статьяны жокко чыгарабыз. Соттор райондук деңгээлде 10 жылга, областтык деңгээлде 15 жылга, республикалык деңгээлде кеминде дегенде бир 30 жылга шайлана турган болуп, кол тийбестик укугу менен макамы менен беришибиз керекпиз. Башка өнүккөн өлкөлөрдө соттор өмүр боюна шайланат. Өмүр бою. Аны эч ким кызматтан ала албайт. Ошон үчүн Бишкектен телефон күтүп, кандай чеч деп айтар экен деп жалтаңдабайт. Жерден кызматтан кетип калсам, аялымдын алтын тиши жок болуп калат. Же баламды кызым үйлөй албай калам деген коркунучу жок. Аны эч ким кызматтан ала албай калганда, жүрөгүндө авири болсо, иманы болсо, кедей кембагалды чыркыратпай маселени түз чечиш керек. Себеп казылык милдет бул өтө оор милдет. Өтө кейиштүү милдет. Мына ааламдардагы эң керемет адилеттүүлүктүн падышасы деп айтып келген Умар разияллаху анху деген халиф болгон. Экинчи халиф. Мына ошо киши халиф болуп шайланганда өзүнүн эң жакын, жакшы көргөн досун чакырып, эми бул бүтүндөй мусулмандарга сен казы болуп бер дегенде ийилап кучактаган экен. Мен сага эмне жамандык кылдым досум деп. Биздин сөз менен айтканда азыркы жогорку сот же болбосо башкы прокурор бол деп айткан экен да. Кучактап алып ыйлаган экен. Мен не жамандык кылдым сага? Эмне үчүн мындай кылып атасың деп. Себеп эгерде бир адилетсиз чечим чыгарып койсом, Аллахтын алдында не деп жооп берем мен деп ыйлаган экен, качкан экен. Мен боло албайм деп. Болбосо шариатты мыкты билген, керемет аалым инсан болгон экен ошол. Азыркылар болсо чемоданга акчасын салып алып жүгүрүп барышат. Мени шайлап кой деп. Мени дайындап кой деп. Неге? Акыреттен коркпогондуктун кесепетинен. Не болсо ошол болсун дейт. Мына азыр айтты го, жаш жигиттерибиз. Берген акчасын албагылачы деп. Алганың түп-түз ичиңе от толтуруп атасың, чок толтуруп атасың. Ар жактагы күйгөнүңдө кандай чыдайсың? Бергениңде чокко түшөсүң, алганыңда чокко түшөсүң деп чыркырап кеткен чубакты деле укпай атпайбызбы? Биздин ушул Алабукадан 30%га жакын ел паспорттарын берип коюптур. Бир жагын алып койгон. Мен эскертем сиздерге, эртең мен кайра ушул жерге келгенде ыйлабаңыздар. Менин балама чек ала албай атам,
небереме чек ала албай атам деп. Себеп сиз алабукалык эмессиз паспортуңузду бергенден кийин. Сиз аксылык болуп калдыңыз, кербендиксиз. Сиз кантип эртең пенсияга чыгасыз? Сиз кантип паспортуңузду берип коюп атасыз? Айланайын, мен эч акылым жетпейт ушуга. Неге? 1000 сом үчүнбү? Сизди паспортуңузду алып барып Жалал-Абадка учетко коюп атат. Ойлонбойлубу? Таш көмүргө коюп атат. Шамалды сайга алып барып коюп атат. Акыры сиз жоголуп кетсеңиз ким табат? Айланайын, мен биринчи жолу көрүп атам ушундайды. Өз колу менен өзүн сатып атканды биринчи жолу угуп атам ушуну. Неге паспорттарды беребиз? Ошол паспортуңузду алып кеткен жигит эртең сизди шайлоо бүткөндөн кийин паспортуңузду алып келип ушул жерге каттоодон өткөрүп береби кайра? Өткөрбөйт. Сизге сиздин паспортуңуз эмес, сиздин өзүңүздүн да керегиңиз жок болот ал жигитке. Неге ойлонбой атабыз? Неге мынча караңгы болуп калдык? Неге ушунчалык жоопкерсиз мамиле кылып атабыз? Эртең пенсияга чыгасыз. Эртең балдарга чек аласыз. Кантип аласыз? Айланайын, паспортты өзүңүз бердиңиз, кантип аласыз? Мен сиздерге чоң жардамым тийсин десеңиздер ушул сөздү айтам. Кимиңиздер паспортты берген болсоңуздар кайра кайтарып алгыла тездетип. Кайра тездетип алгыла. Көчөдө калабыз айтып коеюн. Каттоодон чыктыңыз, болду, өчтүңүз бул жерден. Сизге пособия дагы жок. Сизге пенсия дагы жок. Сизге жардам дагы жок. Неге? Себеп сиз алабукалык эмессиз. Түшүнбөйбүзбү ушуну? Ошолор шайтандай болуп азгырып келаткан мезгилде кой деп напсибизди тыйып кое албай атпайбызбы? Соттун адилеттүүлүгүн талап кылардын алдында өзүбүз адилеттүүлүктү өзүбүздөн баштабайлыбы, агалар, апалар, эжелер? Биз өзүбүздүн укугубузду тебелегенди токтотпойлубу? Бул кордук, бул дүйнөнүн кордугу. Аркы дүйнөнүн кордугучу. Ошол арам тамак жеп алдың деп аркы дүйнөдөгү азапчы. Мына кече көрдүңүздөр. Бир оору келди. Байы да кетти, кедейи да кетти. Карысы да кетти, жашы да кетти. Бул дүйнөнүн бир тыйынга татыбаган дүйнө экен го. Кандай дейсиздер? Эми токтолобузбу? Эми ошондой жолго барбайбызбы? Ай, билбейм. Билбейм. Ай, билбейм. Бирок ошол лейлектен бери сүйлөп келатам. Быйыл элибиздин көзүндө башкача бир нур пайда болгондой. Ишеним пайда болгондой. Бирок ушуга кубанып келдим эле. Эрте менен сөз уктум. 30% элибиз паспорттарын берип койду деген сөздү укканда жүрөгүм титиреп кетти менин. Ушул тек алабукадан уктум ушул сөздү. Шайлоо учурунда добуштарды сатып алып жаткан саясий партияларга жана добуштарын сатып жаткан жарандарга эмне дейт элеңиз? Аллах берсин. Бүт сооп иш жасасаң, соогуңду дагы Аллах берсин. Кытмырланып жасап аткан болсоң, азабыңды дагы Аллах берсин. Башка не деп айтам? Сен өз напсиңдин аркасынан бүтүндөй мамлекетиңди берип атасың. Небере чеберелериңдин, балдарыңдын ырыскысын берип атасың, айланайын садагам. Мага зыян келтире албайсың. Коштуңа зыян келтире албайсың. Сен бүтүндөй өлкөңө зыян келтирип атасың. Мына Россиянын басма сөздөрү жазып атат. Ушул жалгыз Кыргызстанда калды дейт, добуш сатып алуу. Жалгыз Кыргызстан, бул жапайы өлкө деп жазып атат. Уят эмеспи эми ушул? Бир да бир өлкөдө калбаптыр добуш сатып алуу деген. Бул жалгыз Кыргызда калыптыр. Не деген эл болдук биз? Кандай болдук? Мүмкүн ошонун кесепетинен бизде 1 миллион кыздарыбыз, балдарыбыз сыртта жүрөт. Себеп жараткан Аллах айтып атат. Албетте жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Өзүңөрдөн деген сөз эл кандай болсо жетекчи ошондой болот деген сөз. Силердин араңардан чыгат деген сөз. Өзүңөр көтөрөсүңөр деген сөз. Биз бузулган коомго залым падыша берип ал аркылуу жазалайбыз дейт. Мына ол кечеки оору дагы бизге эскертүү. Бул чоң эскертүү.
Мына той тамашалар калды жарым жылдан бери. Жашап атабыз го, эч нерсе болбодук го. Керемет, жакшы экен го. Кандай дейсиздер? Арак саткандар, коньяк саткан бүт бардыгы банкрот болуп атат. Жакшы экен го. Себеп той токтоду. Келиңиздер. Касиеттүү Алабука. Алабуканы Аравияга барсаңыз дагы, Меккеге барсаңыз дагы аябай суктанып суранат бизден. Биз ошо Меккеде жүргөн кезде дагы сурайт. Эмнени? Шах Фазилди сурайт. Не деген керемет ыйык Шах Фазил ушул жерде турат, а биздин кылып атканыбыз ушул. Мен паспортты 1000 сомду бер. Ууру эки түрдүү болот. Бирөө тоого урдайт, бирөө келечеги урдайт. А мына 1000 сомго паспорт берип аткандардын баары келечекти уурдап аткан уурлар ушулар. Сиз ошого көмөкчүсүз. Мына Чубактын дагы бир сөзүн айтайын. Анын сөзүн уктум эле, кийин мен ушундай бир керемет китептен окудум. Эгерде дейт, муну жалган күбөлүк берүү деген түшүнүк бар экен. Аксакалдар барбы Куран окуган? Анам сүрөсүндө, Маида сүрөлөрүндө ушундай болуп турат. Эгерде дейт бирөө жалган күбөлүк берсе дейт, жалган күбөлүк эмнелер кирет деп түшүндүрмөсүндө жазып атат тафсирде. Агайлар, эжекелер отурасыңар. Сабакты 5ке билбеген балага 5 коюп аттестат берсеңер жалган күбөлүккө кирет. Экзаменди 5ке билбеген балага атасынын бир козусун жеп алып 5 койсоңор жалган күбөлүк дегенге бердирет. Добуш берүү кечеки шайлоодо, эртеңки шайлоодо добушту туура эмес берип койсоңор жалган күбөлүк дегенге кирет. Эгер дейт татыктуу жигит, татыктуу кыз турса, азамат адам турса, татыксызды көтөрүп жүргөн болсоңор, татыксыз барып арам иштерди жасаса, ошонун арам иштеринин күнөөсүнү сиз үйдө жатып бөлүшүп отурасыз дейт. Сизге жазылат дейт. Элестеткилечи. А эгерде таза инсанды көтөрүп, ал көтөрүлүп барып сооп иштерди жасаса, үйдө жан баштап жатып сооптун астында каласыз дейт. Сиз себепчи болдуңуз анын ошол сооп иштерди жасаганына дейт. Эми пендем өзүң танда дейт. Соопту тандайсыңбы, азапты тандайсыңбы, өзүң танда дейт. А шайтан сөзсүз түрдө келип Мадумаровдун сөзүн силерге тескери угузат. Кече мына Каракылжада бир эжем чыкпадыбы жылда азылдап. Исхак Исмаил алыс. Мына un алып келсең, 10 килодан бөлүп берсең, ушунча добуш алат элең деп. Көрсө ал эжем илгертен соодагер болуп иштеген эжек экен. Мен антып алып, добушуңарды ошентип унга сатып алып, мен акыретте барып не деп жооп берем. Мына азыр келатканда ушундай шан шөкөттү жаман көрөм. Айтып атат, артка кайт деди, артка кайт, артка кайтпадың Адахан дейт. Не кылам мен артка кайтып? Бир жашайм. Мен мына жерде жетелеп жүргөн эшек же мал эмесмин. Кайсыл жерге барып байлап койсоң ошол жерден оттогон. Мен адаммын. Мен өз эрким бар. Мен жолумду өзүм тандайм, каалаган жол менен өзүм басам. Рахмат. Эл сизди колдойт дайым, бирок бийлик сизге буттосот. Бул сапарда кайталанды, сизге ийгилик дейт. Бул сапар кайталана албайт иншалла. Неге? Биз 2 жолку шайлоодо көрсөттүк. Бизге элибиздин бүтүндүгү, элибиздин тынчтыгы, Абсамат Масалич айткандай, бир баланын чекеси жарылып көзүнөн жаш тамса эненин, ошол көз жаш тамчы менин бийлигимден кымбат деп Масалиев кетти. Мен ошо кишинин түздөн түз шакиртимин. Мен 2 жолку шайлоодо биздин партия утуп чыкса да, Алабука, Аксы, Таш көмүр, Кыргызстандын башка бир райондору дуулдап жол тособуз, адилеттүүлүккө чыгабыз дегенде мен токтоткула деп мени токтоткон кишимин. Себеп биздин улуу агабыз Абсамат Масалич айткандай, бир эненин көз жашына турбайт менин алган мандатым. Эми 10 жыл бою бир нерсени угуп келдим мен. Биз ушу адилеттүүлүккө чыксак, эмне үчүн токтоттуңуз деген. Бул сапар каттуу эскертем.
Эгерде адилетсиз чечим кабыл алынса, элдин добушун басып койсо, элдин берген добуштарын бурмаласа, эл көтөрүлүп чыкса, элдин биринчи катарында өзүм турган болом мен. Бизге жетишет. Бизге жетишет ушундай болуп баскырланып жашагандык. Бул шариатта да уруксат экен. Неге? Арамдыкты көрүп турсаң, колуң менен токтот дейт. Колуңдан келбесе, сөзүң менен токтот дейт. Сөзүңдөн да келбесе, ошону жүрөгүңдөн жек көрүп тур дейт. Биз Кудайга шүгүр, 6 саныбыз аман, колубуздан да келет, сөзүбүздөн да келет. Мен дайым эл менен болгонмун. Эл кандай чечим кабыл алса, элдин алдында болом. Чаткал гендерин башка адамдар алып келечегибизге кайдыгер. Ушул жумушка көз карашыңыз кандай? Бар болуңуз. Чаткалдан Шакира деген эжекебиз сурап атыптыр. Мына былтыр мен ушул Кызыл Токойго келдим эле. Чаткалдын гендери боюнча эл чакыргандан келип, караңыздарчы. Ким бар Кызыл Токойдон? Азамат, мына жигиттер бар экен. Караңыздар. 11 депутатыбыз бар, Кызыл Токойдо. 11 депутатыбыз бар. Ким шайлаган? Биздин Кызыл Токойлук туугандарыбыз шайлаган. Эмнеге? Тагамдын баласы, жездемдин үкеси, кудамдын аяшы. Уурлар, туура айтасыз. Ким көтөрдү аларды? Ким шайлады? Алапка шайладыбы? Же Жаңбазар шайладыбы? Же Кербен шайладыбы? Биз Кызыл Токойдогу жашагандар шайладык. Мына ошол 11 депутаттын баарын Анталияга алып кеткен экен мен келсем. Анталияга, курортко. Неге алып кеткен экен? Ошол жерде иштеткен алтын кенин иштетип аткан фирма алып кетиптир. 10 күн эс алдырып алып келет экен. 10 күндөн кийин келген 11 депутатыңдын бүтүндөй баарынын мээси чайкалып келет. Алар эмне десең ошого кол коюп берип келет, добуш берип келет. Бекер алып барып аларды. Же жакшы көрүп, же бир тууганын балдарын таап алуучу жакка кеттиби? Мына азыр көчөдө илинип сүрөтү. Мына аппак тиштерин көрсөтүп турган, жол катар келатсам турат сүрөттөр илинип. Ошолордун баары дал ошол биздин Кызыл Токойлук 11 депутаттардын бири болот. Себеп алар сиздерге эбегейсиз акча чачып атат. Азыр бир тууганга керек болсо баласы атасыга акча бербейт. Акча берип аткан болсо дагы нотариуска алып барып мөөр бастырып алып берет. Туурабы? Алар кантип эле бекер берип калат. Чаткал эле эмес, Кыргызстандын бардык жердеги кен байлыктарды иштетүүгө тамагым бүттү кыйкыра берип 10 жылдан бери айтам. Солтон Сарыга барып кыйкырдым, 30 градус суук болуп атканда. Шамбисайга барып кыйкырдык. Шамбисайдын тургундарына терең ыраазычылык билдирем мен. Эки тоонун бети көрүнбөй калды эл чыкканда. Эл ушундай болуп чыкты, тоонун бети көрүнбөй калды. Көрдүңөрбү интернеттен? Көрбөдүк андайды. Эгерде Мадумаров жөнүндө бир өтө жаман бир ушак чыгарып берсе, бир 2-3 секундтук баарыбыз жатып алып көрмөкпүз. Келип менден сурамаксыңар. Мына ошол Шамбисайда эл ушундай көтөрүлүп чыкты. Мына Солтон Сары сыяктуу. Солтон Сары Шамбисайды көрүп чыкты. Эл өзүнүн тагдырын өзү чечип койду го. Ата бабаларынын сөөгү жаткан тоо таштарды аттырып баштаган экен Кытай. Токтотту го. Суусун таза сактап калды го. Мен уккан жокмун ошондон кийин кадам жайда бирөө ачкадан өлдү дегенди уккан жокмун. Биз алтыны жок жашаганбыз, жашайбыз. Эгер биз алтынды каза турган болсок, биз өз колубуз менен казганга чейин бөтөн бирөөнүн бүтүн бастырып ашыбыз керек ал жерге. Мына айтып келатат азыр кумтөрдөн баланча миллиард доллар алсак болот эле дейт. Болот эле. Эмнеге ала албай атабыз? Себеп 1000 сомго добушубузду сатып атабыз ошон үчүн. Мен өткөндө бир мисал келтирдим. Bir sebet nandı жаап алып көтөрүп кетип аткан энебиздин төбөсүнө бир коюп, нанын тартып алып,
ыйлап атса келип бир сындырым таштап койсо айынан айын өмүрүңө барака берсин деп кайра бата берип аткан кыргызбыз биз. Мына азыркы партиялар ошондой кылып атат. Терибизден сыйырып, мен сен дагы ачка калба деп таштап койсо, мына кече бир азаматтардын бирөөсү айтыптыр. Кече биз карабаганда ачка өлмөксүңөр деп кыйкырыптыр. Эми качанга чейин ушинтип жашайбыз? Сиз ойлоп атасыздар да, мен Мадумаров ушундай деп сүйлөп кетсем, силер эстүү болуп калат. Жок, мен билем. Кеткениң кете бересиң. Бирок ар жакка барып жатканда дейт Имам Аль-Газали. Ушундай каттуу сурак алып баштаганда дейт, пенде чыркырап ыйлап суранат дейт. Жараткан мени сыртка чыгар, жок дегенде бир жолу пешенемде саждага коюп алайын деп ыйлайт экен. Жок дегенде 2 ракат намаз окуп келейин деп ыйлап суранат экен, чыкмак жок. Бу жерде камап койсо чыгарасың эртең бүрсү күнү. Жок дегенде чыгып барып Субханаллах деген сөздү айтып, кечирим сурап кайра келейин, кой бер деп ыйлайт экен чыркырап. Чыкмак жок. Ошол жерге жеткенге чейин алкымыбызды таза сактаганды Аллах насип кылсын бизге. Алкым эки нерсе жаман кылат адамды: напси бала менен шайтан. Урматтуу адаханагай дейт. Кудай колдоп шайлоодон утуп парламентке барып калсаңыз, ак башат айылына көңүл буруп койсоңуз, ак башат эмес, биз бүтүн Кыргызстанга көңүл бурабыз. Жалпы Кыргызстанга көңүл бурабыз. Ак башаттан келип бардык тармактан артта калдык, биздин айыл 100% колдойбуз дейт. Мен ошол жака көңүл буруш үчүн колдобоңуз, ак башат үчүн колдоңуз. Биздин Кыргызстан бүтүн Кыргызстан үчүн колдоңуз. Биздин келечегибиз үчүн колдоңуз. Мен үчүн эмес, өзүңүз үчүн. Мына караңыздар. Эмне үчүн кошуна мамлекеттер уламдан улам күчтөнүп, уламдан улам байып баратат? Себеп аларда адамдар келетат жетекчиликке. Өзбекстанды караңыздар. Каримовду кандай десеңер ошондой дегиле. Иштеп аткан бир да заводун жок кылган жок. Иштеп аткан бир да колхозун жок кылган жок. Тескерисинче мамлекет күчтөндү. Бир эмес бир канча завод куруп койду, машина чыгара турган. А бизде иштеп аткан заводдордун баары талкаланды. Эмне үчүн? Акаев менен 14 жыл алыштык. Ушул жерге келсек, мен эсимде бар, ошондо ошо биздин Ала Буканын акими аябай каттуу бизге каршылык көрсөткөн. Эсиңиздер, аксакалдардын эсинде бар. Биз Абсамат Масарич экөөбүз келгенбиз. Бекмамат Османович үчөөбүз Ала Букага келгенде не деген күндү көрсөткөнүн билесиздер ошондо. Кана ошол адамдар? Кайда ошол акимдер? Кайда ошол милициялар? Элдин ырысына чычты дагы, өздөрүнүн да келечеги кең болбостон азыр көчөгө чыгып эл карай албай калды. Бийликке кул болгон кишилердин кесепети келечеги ушундай болот. Мен бийликтин кулу эмес, мен жараткан Аллахтын кулу, элимдин кызматкери болуп жашаганды жакшы көрөм. Биз ошол бойдон калабыз. Төбөбүз көккө жетсе дагы, бутубуз жерде жүргөн пенделерден болуштукту Аллах насип кылсын деп тилейбиз. Мурунку шайлоодогудай өткөрбөй койсо кандай иш тутасыз дейт. Азыр айтып бердим кандай иш тутарыбызды. Мен Малахаев Асан Чаткал